Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер? Ушул EduPage боюнча иштеп аткан кесиптештериме айта кетер элем. Биздин расписание 5 күндүк расписание болчу. EduPage'га суббота күндөрдө расписание жок. Ошондуктан аны кантип киргизебиз? Мына суббота 18 апрель. Адегенде эле биринчи өзүңүздөрдүн личный кабинетиңиздерге киресиздер. Киргенден кийин мына суббота саат канчада сиздин сабагыңыз башталат. Мисалы үчүн мага 5 класстын математикасы 6 сабак бүткөндөн кийин 7 сабак башталып атат да. Ушул жерге келип туруп мынакей суббота 18 апрель добавить урок. Мына кайсы класста? Мына 5 класстан математика коюлган. Эми бул жерде теманы да киргизип коебуз. Мына өзүбүздүн пландан алып мынакей 4 чейрек чейрек мынакей. Мен теманы тандаймын. Тандаганда автоматтык түрдө бул жака келип түшөт. Эми үй тапшырманы да бергенде бул жерде назначение домашние заданияны басам. Номер 487 мисал деп. Ошондой эле бааны да койсоңуздар ушул жерге эле киресиздер. Мына ал жерге мынакей оценки деген бар. Сохранить этпепмин да. Бул жерде тапшырманы жазгандан кийин сөз сохранить этип койсок, мынакей сохранить этилди. Эми оценки баасын коюш үчүн мына оценки дегенге киребиз. Мынакей без категорий дегенге киребиз. Себеби бул жакта тесттер, эмелердин жыйынтыктары. Мына ал жерге мисал үчүн азыр бизге жооп берген мынакей Сабирага 4, Шахидага 4. Ушинтип коюп алсаңыздар болот. Бааны коюп бүткөндөн кийин сохранить изменения. Мына ушинтип эле сохранить этип чыгып кетсек болот.